Şunda bir adam aytdı. O Allah'ın elçisi. Bir adam görküm kiyingende жақшы көрөт. Кийими жакшынакай, батинкеси жакшынакай, мода менен кийинген сүннөт кылайык келет, бирок мода менен брендовый кийим кийгендерди жакшы көрүп, бир көркөм болуп, сонун болуп жүргүсү келет деди. Ошондо ушул дагы бой көтөргөн болуп калат. Ойлоп атат да, бой көтөргөн бешке кирбейт десе, анда сонун кийинген, жакшы кийинген дагы болбойт экен, жүдөп кийиниш керек экен. Мен жакшы кийинип калсам, ошол тозокко түшө тургандардын катарына кошулуп, бой көтөргөн болуп калабы деп сурады. Кээ-бир жигиттер бар, сүннөт кийинсе деле сонун аппак болуп барып, сакалын өпкүн келе бере турган бар да, мисалы үчүнчү. Анан кээ-бири бар, костюм кийсе деле жүдөп, айтор адам кушсуз келе турган адамдар чыгып пайда болуп калат. Ушинтип сурады. Сураганда Пайгамбар айтты: "Инналлаха жамилун юхиббул жамала." Аллах Таала өзү көркөмдү жакшы көрөт деди. Чачында, сакалында, жүзүндө, көзөйнегинде, топусунда, кийиминде, шымында, байпагында, батинкесинде, тырмагында, бардыгында көркөм болгон жакшы көрөт деди. Көркөмдүк деген эмне? Жанагы кийимдердин бири-бирине шайкеш келүүсү дагы. Кийип аткан кийимдердин жанагыдай түстөрү дагы бири-бирине алар келүүсү дагы. Мисалы үчүн ак меме кээ-бир болот да, мисалы үчүн байпактын түсү кандай кийиш керек десе, же шымдын түсүнө ылайык болуш керек, же батинкенин түсүнө ылайык болуш керек да. Анан кара шым, кара батинкен, ак байпак кийип алат мисалы үчүн, же болбосо жана өткөндө көрүп калдык бирөө жанагыдай бир кызыл таза байпак кийип алган. Эркекке олуттуу келбейт мисалы үчүнчү. Ошол жанагы кийимдин этикети. Кандай кийим кийгенде, кандай туфли кийгенде, жынсы менен кандай туфли кийиш керек, макаси кийиш керекпи? Же болбосо боосу бар туфлини кандай менен кийиш керек мисалы үчүн? Же болбосо рубашка кандай болуш керек? Костюм айтыр ушуга окшогон тартиптердин баары көркөмдүк болот да. Муну анака деп коет. Анака деген сөз бул мындай элегантный деген сөз, урматтуу бир тууганым. Ошону Кудай Таалам жакшы көрөт деди. Кудайым көркөм, жана көркөмдү жакшы көрөт. Кийин айтты: Ал-кибру батарул хакки ва гаматун наси. Жегамтун наси. Кийин бой көтөрүү, текебердик деген эмне дегенде эки сөз менен пайгамбар түшүндүрүп айтып берди. Бой көтөрүү, текебердик бул кийимден эмес деди. Текебердик бул биринчиси батарул хак дегени акыйкатты жокко чыгаруу деди. Жухудул хакки ма'ал истиханати бихи вал исти'лау ан кабулихи. Акыйкатты, чындыкты тебелеп, аны жокко чыгаруу, чындыкты, акыйкатты кабыл алуудан жогору чыгып алуу деген сөз. Тоготпой коет акыйкатты, чындыкты. Эң чоң текебердик, текебердиктин өзөгү бул чындыкты, акыйкатты кабыл албай койгондо турат.